бул аттын баалуулугунда окшойт депчи. Манас дегенчи. Аты өзгөрдү. Затычы. Инвесторлордун агымы уже байкала баштады да. Борборду Манаска которууга даярдык деп түшүнсөк болобу? Эгер андай чечим чыгып калган болсо, биз даярбыз. Маселелердин чечилиши дагы башка жака караганда ыкчам дейт да. Мунун сыры эмнеде? Бу жерде секрет жок. Бу жерде иштеш керек. Сиздин иш эмнеден башталды? Үмүтү өчүп, ушу бөлөк жака көчө баштаганда, эл азыр мурдагыдай болбой калды. Мурун кыйкырык болчу. Камчек ташы бир эл менен жолугушта айтты да. Чын эле сабадыбы? Көз тең урду ал киши. Ал кишилер урса деле, тепсе деле биз ыраазыбыз. Кандай калааны колго алдыңыз? Манай сабыры суз болчу да. Курап калган гүл сыяктуу эле да. Азыр жакшы. Жападан жалгыз мэри окшойсуз, 2020-жылдан бери алмашалы элек. Себеби кылып аткан кызматым буга чейин эңсеп жүргөм да. 5 жыл отпускка чыгыппыз. Сиздерде баары зымга тизгендейби? Жок. Андай болбойт биз дышарда. Бизди эмне кармап туруптур? Чай менен алдап келген. Обещание менен алдап келген. Дагы жакшы, кеч болсо дагы келип калды ушу бийликчи. Эмгек кодекси бузулуп жаткан жокпу? Сурооңузга өзүңүз жооп беретиңиз да. Биздин кулагыбызга куюп койгон Камчек Кыдыршевич. Ачык эле айтайын, тууган уругуман галстук таккан бери эле мен. Саламатсыздарбы? Сиздер Кабар подкастты көрүп жатасыздар. Аты жөнүм Элизат Эркинтур. Бүгүн Кабар подкастта алыстан келген конок Манас шаарынын мэри Ормоков Эрнисбек. Саламатсызбы? Жакшы келип алдыңызбы? Рахмат, Кудайга шүгүр. Жакшы келип алдык. Бишкекке өзү командировкага келгем. Анан ошочудан пайдаланып силердин чакырууңарга жооп кылып келип калдык. Рахмат сиздерге дагы. Манас шаары азыр өлкөнүн баарынын көңүл борборунда турат да. Анткени бир башкача өнүгүп жатат деп бизге баягы видеолору, сүрөттөрүн көрүп жатабыз. Мен өзүм көптөн бери бара эле экенмин. Анан бүгүн подкаст аркылуу Бишкекте отурсам дагы Манас шаарында болгондой сезем деп ойлойм. Сиз ошондой жеткире айта алат деп ишенип, үмүт артып турам. Анан Жалал Абад шаары Манас болуп өзгөргөнүнө мына жарым айдай болуп калыптыр. Аты өзгөрдү. Затычы? Ат өзгөргөндөн кийин заты да өзгөрөт деген жакшы тилек ой мүдөлөрүбүз бар. Да, туура айтасыз. Мурун Жалал Абад шаары болчу. Элдин сунушу, элдин мүдөөсү толук аткарылды деп мен ойлойм. Себеби аттуу баштуу аксакалдарыбыз ушу Жалал Абад шаарынын атын өзгөртүү боюнча бир топ сунуштар берип келген да. Анан мына 3-сентябрда шаардык кеңештин депутаттарына мен сунуш катары киргиздим элдин сунушун. Депутаттар туура эле кабыл алып колдоп беришти. Анан жогорку кеңеште жогорку кеңештин депутаттары дагы колдоп, анан президентибиз жарлыгы чыгып, мына бүгүнкү күндө биз толук кандуу Манас шаары атын алдык да. Кудай буйруса Манас шаарында алгылыктуу иштер жүрүп келген. Кудай буйруса дагы чоң долбоорлорубуз бар. Ошолорду ишке ашырабыз деген үмүттө, ошонун үстүндө иштеп атабыз. Манас шаары деп аталыш берилип жатканда дагы кайсы бир депутат айтты да, бул чоң жоопкерчилик депчи, улуу баатырдын атын алып жаткандыктан депчи. Негатив маалымат болбош керек. Сиздер тараптан жалаң гана өнүгүү же болбосо жакшы жаңылыктар болуш керек депчи. Ошого төпкелеңге аракет кылып атасыздар. Эмне жакшы жаңылык айта аласыз? Эми туура жогорку кеңеште жакшы мындай калбат тилектерди айтты. Манас деген атты алып жүрүү өзүнчө бир чоң жоопкерчилик депчи. Эми билесиздер да, Манасты биздин жаш студенттерибизден баштап окуучуларыбызга чейин Манастын элесин эмес атын унутуп башташты да. Ошон үчүн Манас бул кыргыз элин түптөгөн, чачылганды жыйнаган ушундай адам болгон да. Ошол адамдын атын алыш бизге чоң сыймык. Кудай буйруса эми баягы жоопкерчиликти сезүү менен биз чоң ийгиликке жетишебиз деген ойдобуз да. Манастын атын алып эле койбостон Манас жөнүндө иш-чараларды өткөрүшүбүз керек. Манастын эстелигин мына кечээ эле Манас деген стеланы
министрлер кабинетинин төраганын орун басары Камчы Кыдыршевич ачып берди. Ал жерде дагы аксакалдарыбыз келип өздөрүнүн оюн, өздөрүнүн батасын берип кетишти да. Муну менен тим болбойбуз. Биз Манас шаарында 40 чоронун атын дагы коелу деген ниетибиз бар да. Көчөлөргө. Себеби бизде АТРдин алкагында 2 айыл өкмөт өткөндө, ошол айыл өкмөттө баягы Чыңгыз Айтматовдун атындагы көчөлөр. Азыр Манас шаары болгондон кийин алар дагы биздин аймагыбызга кошулуп калган да. Анан Манас, улица Манас, проспект Манас деген дагы бизде ушундай көчөлөрүбүз бар эле да. Анан бизде түштүктө, мына өзүңөр билесиңер, Манас шаарында көп улуттуу элбиз да. Илгери анан Союз малында Пахта көчө, Темир жол деген аттар көп болгон да. Анан ушунун баардыгын биз иреттеп атабыз бүгүнкү күндө. Азыр деле ошол аталышы турат да. Аталышта турат. Эл колдоду, эл менен жолугушууда ушу сунушту айттык. Туура кыласыңар деп өздөрүнүн дагы сунуштарын берип кетишти. Анча саясий ишмерлердин дагы университет, мектеп, көчөлөргө чейин аттарын коюп алышкан да. Ошолордун баардыгын азыр тапшырма бердим жет управга. Кайсы көчөлөргө Манастын 40 чоросунун атын койсок дегенчи. Аны менен биргеликте эле биз баягы Саякбай Каралаев Манасты айткандардын дагы ошон чоң адамдардын Манаска байланыштуу аттарды коелу деп ошонун үстүндө иштеп атабыз да. Демек жана саясий ишмерлердин аттарын алып жүргөндөр алмаштырылабы? Жок, алмаштырылбайт, эми бирден калтырабыз. Мисалы үчүн кайсы көчөлөр? Аны мен азыр айтсам туура эмес болуп калат. Эми мен айтып койсом деле болот, туура эмес. Эми элдин сунушу, эл өзү айтты. Бекмамат Осмонов атындагы университетибиз бар да. Бекмамат Осмонов атындагы мектебибиз бар. Бекмамат Осмонов атындагы көчөбүз бар да. Ошону биз 5-мектепте жыйын өткөндө бир аксакал чыгып ушуну сунуш берди да. Бирөөсүн калтыргыла, андан көрөкчү бөлөк немени койбойсуңар депчи. Манастын 40 чоросунун атын койбойсуңар деген. Эми, конечно, муну эл чечет, анан депутаттар чечет да. Муну мен сунуш катары депутаттарга киргизем. Коомдук угуудан, талкуудан өткөрөм. Эгер эл макул болуп, депутаттар колдоп берсе, бул көчөлөргө дагы Манастын 40 чоросунун атын өзгөртөбүз. Бүгүнкү күндө ушундай иштер болуп атат. Дагы кимдин аты өзгөрүшү мүмкүн? Бир гана Бекмамат Осмонов. Жок, эми менде 500ден ашык көчөбүз бар да. 500ден ашык. Ошолордун баардыгын бүгүнкү күндө биз иреттеп атабыз. Кайсы көчөлөрдү өзгөрткөнбүз? Ал список менен азыр колумда жок да. Бул эми аталышты өзгөрткөндө баягы документтерди дагы башка такталарды өзгөрткөн баары ал местный бюджеттин эсебинен кетет. Ага эч кандай деле акча каражаты сарпталбайт. Биз Манас шаар деп өзгөртөбүз дегенде ар түрдүү ой пикирлер чыкпадыбы? Буга канчалаган акча кетет? Ошол акчага мектеп куруп койбойсуңарбы? Бала бакча куруп койбойсуңар депчи. Биз бүгүнкү күндө эсептеп чыктык. 15 миллион деп экономисттерибиз эсептеп бергенде. Анча деле кеткен жок да. Анча деле кеткен. Тегерегинде 5 миллион, 6 миллион тегерегинде эле акча кетти да. Эң негизгиси биздин стела, Манас деген стелабыз. Ал жана кире бериш жерде. Жок. Курот тоонун үстүндө турат да. Манас деген биздин сыймыбыз болгон желегибиздин түбүндө Манас стеласы турат. Ошолго кетчү каражатты дагы мына спонсорлор, шаардын тургуну өздөрү мына колдоп Манас деген атка биз да салым кошуп кетели, биз да тарыхта калып кетели деп ошо стеланы тургузуп беришти. Баягы Жалал Абад дегенде биз жаштардын шаары деп айтылып келгенде ошондо эми Манасты өзгөртүлүп баягы бир башкача философиялык терең мааниде берип жатпайсыздарбы? Руханий жактан, моралдык жактан эл кандай кабыл алып жатат? Эми албетте жакшы кабыл алат, бирок мындай бир башкача бир дем байкалдыбы элдин арасында? Бир эле элдин арасында эмес, бул инвестициялык климат да өзгөрдү да. Эл жаштар абдан
сүйүнүч, кубаныч менен кабыл алды. Бул бир. Экинчи, инвесторлордун агымы уже байкала баштады да. Мына ачыгын эле айтайын. Бизден азыр Франциядан сунуш түшүп атат. Канаттын дарыгы боюнча Германиядан сунуш түшүп атат. Мына Кытайлар менен бүгүн бул жакка келет деп эле, мына саат 5ке чогулушту өзүмдүн замдарыма дайындап келдим. 3,5 миллион долларлык канализация менен суу түтүкчөлөрүн тартып берели дедик да. Ушу Манас шаарына болсун биздин Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы баягы достук мамиленин бири болсун деген маанидечи, белек катары. Мына бизди Кытайга чакырып атат. Ошо Манас шаарынын аты өзгөргөндөн кийин анан көп инвесторлор, ички инвесторлор биз үй салат элек, биз чоң бир өндүрүш салат элек, ошого жер берсеңер дегенчи. Бул дагы ойлойм, баягы бул аттын баалуулугунда окшойт депчи. Манас дегенчи. Манас деген эми ат билесиз да, эми баарына таанымал, кадыр барктуу аттардын бири десек болот да. Эмнеге байланыштырдыңыз аталыштын өзгөрүшүнө? Балки буга чейин эле кызыгуу болгондур. Кантип байланыштырдыңыз? Аттын өзгөргөндөн кийин анан кызыгуу болгонуначы? Жок, бул неме байкалды өзүнчө. Себеби биз буга чейин эле мындай Жалал Абад дегенде бир кичинекей шаар элестетип жүргөн да, көп билчү эмес экен. Анан кийин Жалал Абад десе бул Оштун карамагында турган бир кичинекей шаар деп ойлончу экен да, көп билчү эмес экен да. Жалал Абад өзүнчө шаар болгон, 3-чү чоң шаар болуп келген да. Манас дегенден кийин Манас дагы өзүнчө өсүп өнүп аткан жаңыча шаар экен деген ойду кабыл алышты окшойт. Бирок бүгүнкү күндө жакшы, ошо атка жараша биздин шаарыбыздын өсүп өнүгүшү деле буга чейин болуп аткан мындан кийин дагы көбүрөөк күчөйт деген ойдомун да. Кызыктуу экен. Ошол азыр Манас шаарында курулуштар улам күчөп атат деп бизге маалыматтар жетип жатпайбы? Анан өткөндө эле УКМК төрагасы айтты, Кыргызстанда жок филармония салынып жатат. Кыргызстанда жок кардиология борбору салынып жатат. Кыргызстанда жок мектеп салынып жатат деп президенттин лицейин айтты. Анан ушунун баарын борборду Манаска которууга даярдык деп түшүнсөк болобу? Эми борборду Манас шаарына которууга даярдык деп мен эми билбейм, деп мен айта албайм. Себеби бул чоң жетекчилердин чечими болот. Ага мен азыр эчтеке де айта албайм да. Бирок саясатчылар соц тармактардан ушундай өздөрүнүн бир сунушун, өздөрүнүн бир ой пикирин айтып келатат да. Эгер ушундай которула турган болсо, биз аны сүйүнүч менен кабыл алабыз. Эми билесиздер да, бул биздин борборубуз Бишкек шаарында. Мурун эми филармония салынса, бир 500 адамга ылайыкташтырып, жосу бир 600 адамга ылайыкташтырып, 1000 адамга, жок, вообще айтам да. Алар деле алдын ала карап туруп салган да, өсүү адамдын санын өсүшүнөчү. Мына Кудайга шүгүр, 1000 адамдыкка бүгүнкү күндө мындай батпай калып атабыз десек болот да, Бишкек шаарындачы. Биз Манас шаары 3000 адамдык филармония салалы деп атабыз. Себеби замандын талабы, элдин өсүп көбөйүшү, биз бир 50 жыл, 100 жыл алдын ала карап атабыз да. Да, филармония 3000 месталык проектиде иштеп атабыз ал боюнча. Анан Акылман мектеби салынып атат. Президенттин мектеби, Акылман мектеби. Бул бир эле Ыскөл областында эмес да. Бул түштүктө да болуш керек да. Себеби өтө акылдуу, одаренный балдарды биз тандап алышыбыз керек да. Мен өзүм ошо Акылман мектебине барып көрдүм. Ал жерде бизде Оштон, Манас шаарынан, Жалал Абад областынан барып окуган балдар өтө көп экен да. Ошону биздин Камчок Кыдыршевичтин сунушу, президентибиздин колдоосу менен акча каражаты бөлүнүп, бүгүнкү күндө ал жерде стройка кетип атат. Кардиоцентр Түштүк областы боюнча бизде
кардиоцентр бар. Бирок ал промзонанын ичинде. Мурунку Кадыржан Батыров деген бир өзбек жаран болчу. Ал 2013-жылдагы событияда өзүнүн немеси бар экен. Аралашкан жери. Ошонун мүлктөрүн бизге өткөрүп бергенде, биз ошол жерде Кадыржан Батыровдун мүлкүн мамлекетте өткөрүп, мамлекет анан кардиоцентр өзгөртүп койгон да. Ошол жерде бүгүн талапка жооп бербейт. Бейтаптардын саны өтө көп. Ошол эле шыпа таап кетишкандар, ыраазы болгондор. Ушуну жашынакай кылып койсоңор беле, 4 этаждан лифт жок. Бүт больнойду көтөрүп чыгат, көтөрүп түшөт деген дагы мына көйгөйдү врачтар тарабынан дагы эл тарабынан дагы угуп келгенбиз да. Ошон үчүн биз шаардын бир четинен эмес, жакшы жерден жер бөлүп бердик. А жерде дагы кардиоцентр курулуп атат. Мурунку имараттардын баардыгында эле парковка жок болгон. Парковкаларын эске алуу менен да. Ошол эле жерде студенттерди дагы практикалык этип келип, кызыккандарды көргөзүп, операцияга катыштырып, ошондой жашынакай заманбап шартта салып беребиз да. Анан музей деп бизде эскилиги жеткен бир 4 комнаталуу жапыс үйдү эле музей кылып койгон да. Анан музейди дагы бүгүнкү күндө биз жаңы заманбап жашынакай кылып туруп салып атабыз да. Эми Жалал Абад неме тарыхый музей. Манас шаары болгондон кийин Манас шаары 3-чү чоң шаар. Бишкек, Ош, анан кийин Манас шаары. Бирок музейибиздин акыбалы начар да. Келген коноктор музейиңер барбы дегенде биз уялып ал жака киргизе албайбыз да. Анан ушу музейди дагы колдоп, ал боюнча да проектлерди жүргүзүп, жакшы заманбап музей сала алатабыз да. Чоң долбоорлор азыр ушулар, Чоң долбоорлордон ушул, анан бизде 7 кабаттуу вертолетный площадкасы менен дагы больницанын ичинде имарат түшөт. Ал жерде дагы эскилиги жеткен 67-жылы финский имаратта дарыланып, полдору тешилген, үстүнөн жамгыр өткөн, бейтаптар жатканда закчыттанган, ушундай больницанын ичинде дагы ушундай имараттарыбыз бар болчу да. Ошолордун баардыгын сүрдүрүп, анан кийин жаңы 7 кабаттуу имарат салып бердибиз. Ал дагы жаңылануунун бир немеси десек болот да. Анан бизде 5200 орунду неме салынып атат, дворец спорта, многофункциональный. Бизде спорттук иш-чаралар өткөндө бир эле стадионго барышат да. Андай чоң масштабтуу дворец спортабыз жок да. А жерде олимпийский резервте узундугу 50 метр, турасы 25 метр, чоң бассейни менен. Анан кыздар машыга турган, балдар өзүнчө машыга турган, иш-чараларды бир 4 жерде аренанын ичинде өткөрө турган, ушундай чоң имаратта куруп атабыз. Спорттук иш-чаралар биздин аймакта дагы өтсүн. Биздин Манас шаарында спортчулар бүт тармактан жакшы өздөрүнүн результаттарын көргөзүп келип атышат да. Алар бир эле Манас шаарында эмес, Кыргыз мамлекетинин дагы туусун көтөрүп келгендер көп. Ынтымак ордодон кем эмес административдик имарат түштү деп айтылып жатпайбы? Эми биз деле сүрөттөн, видеодон көрүп атабыз. Чын эле чоң салыныптыр, жакшы, кут болсун. Анан ошонун баарын эске алганда, анан Жалал Абад республикалык маанидеги шаар дегенибиз менен бизде конституцияда республикалык маанидеги шаар экөө эле белгиленген да, Бишкек, Ош деп. Эми Жалал Абадка расмий түрдө ошондой макам бериш үчүн конституцияга өзгөртүү киргизиш керек деп атат. Анан конституцияга азыр башка дагы маселелер чыгып жатат. Референдум өтчүдөй болуп калды. Эгер өтүпсө, ошол жерден багы республикалык маанидеги шаар болуп калды, Манас шаары. Бул убакыт деле талап кылат окшойт да. Анан ошентсе дагы борбор Манас шаарына которулсун деген чечим чыгып калса, ушул күндөрү жарым жылдын ичинде борборго айланууга даярбы? Инфраструктуралык жактан маселе көппү? Аз күндө андай чечим чыгышына күмөн санатат. Эми 1 жылдын айланасында. 1 жылдын айланасында. Эгер андай чечим чыгып калган болсо, биз даярбыз.
Бирок ага дагы кичине иштешибиз керек. Бүгүнкү күндө убакыт керек. Себеби бизде аэропорт сыртка чыгып атат. Сак районунун территориясына. Биз ошол жерге чоң көп кабаттуу Мана Сити деген шаарчаны салалы деп атабыз. Эгер жыла турган болсо ошол жерге административный корпустарды салышыбыз керек. Андай чечим пока чыга элек. А бүгүнкү күндө ага борбордун жылышына даярдыгыбыз мындай азыраак десем болот да. Баягы айрым мен бул кептин деңгээлинде бирок ошентсе да тактагым келип атат да, жаңы шайланып келген парламент балким Жалал Абад шаарында иш алып барышып калышы мүмкүн деп атпайбы? Аларды отургузганга жер барбы? Жок, пока жок. Ал келечекте боло турган иш болсо керек деп ойлойм. Ал жогорку кеңештин депутаттары барып өткөзө турган ар бирине бирден кабинет бериш керек, зал заседание болуш керек, комитеттердин өзүнүн мындай кичи каналар болуш керек өткөрөт. Жок, андай бизде пока жок. Мурдагы Жалал Абад, азыркы Манас шаары деп эми Көнбөй Жалал Абад деп атабыз. Манас шаарына Манас шаарын өнүктүрүү үчүн бюджеттен каражат бөлүү аянган жок деп атат да, бийлик аябай эле бөлүп атат. Анан маселелердин чечилиши дагы башка жакка караганда ыкчам дейт да. Мунун сыры эмнеде? Мунун сыры талыкпаган эмгектин артында. Кимдин? Ошол эле мэриянын аппаратынын, премьери коммуналдыштердин, ошол эле строительный компаниялардын. Себеби биз күнү түнү керек болсо дем алыш күндөрү, майрам күндөрү да иштегенбиз да. Бүгүнкү күндө ошондой эле темпте иштеп кетебиз. Бизге 2 миллиард акчаны беришти. 1 жылда освоить этесиң деп. Качан берди эле? 2023-жылы. 1 жылда освоить эттик. Бүт курулушту 11 өзүбүздүн проектибиз бар эле, 11 проектибизди бүтүрдүк. 2 миллиард. Биз үчүн өтө кыйын болду. Күнү түнү дебей, дем алыш күндөрдө, майрам күндөрдө биз ошонун үстүндө иштедик да. Бул менин командамдын мындай иш билгилүү болду десем болот да. Ошондой эле строительный компанияларды биз туура тандап алганыбыздын шарты менен. Анан талыкпаган эмгек, жалкоочулук болбоду да. Биз ошонун эсебинен 2 миллиардты 1 жылда иштеттик. Иштетип бүткөндөн кийин биз дагы сурай баштадык акча каражатын. Бизге муну керек, муну салышыбыз керек. Мунулар бизде начар, административный корпусубуз начар, түрмөкана центрде турат, аэропорт центрде турат. Ушунун баардыгын жылдырып, акча каражатын бөлдүрүп бериңиздер суранабыз деп. Биз ошонун негизинен акча каражатын бөлдүрүп атабыз. Анан Манас шаарынын ичинде өзүңөр билгендей, бул базар дагы ошонун ичинде да. Базар, 4 базарыбыз бар. Негизги жолубуз бар. Проспект Байзакова. Эң негизги жолдорубуздун эки чекесинде базарга киргендер, базарда иштегендер, техникаларын коюшат, ошонун айланасында жол бердик да. Базарда жылдыруу дагы сунушун бердик да. Биздин бардык проектилерибизди Камчы Кыдыршевичке берип аттык. Камчы Кыдыршевич акча каражатын бөлдүрүп берип атты да. Биз ал сунушту айткандан кийин аркасына проектине, аркасына экономический негиздемеси менен бүт бар жогун бергенден кийин, анан кийин Камчы Кыдыршевич президент менен акча каражатын макулдашып бөлүп берип атышты да. Кудайга шүгүр, 2 миллиард освоить эткенден кийин эле акча каражаттар тынбай келе баштады. Биз дагы өзүбүздүн сунуштубузду коркпой айта баштадык да. Ошо шаардын ичиндеги элдерден суранат, кандай идеялар бар? Айтыңыздар, биз ошону ишке ашырайлы деп. Ошол эле врачтардан, ошол эле мугалимдерден, алардын көйгөйүн угуп чечишибиз керек да. Мурун өзүңөр билесиңер, биз мен жаңы эле мэр болуп келгенде 496 миллион болчу. Бүгүнкү күндө бюджетибиз 1 миллиард 350 миллион болду. Кудай буйрса дагы көйтөлүп атабыз. Мурун 50 миллион эле на развитие города калган болсо, бүгүнкү күндө бизде 350 миллионго чейин шаардын өнүктүрүшүнө берип атабыз. Аны биз мындай чын айтканда тез эле иштетип коебуз да. Тез эле иштетип коебуз. Биздин жетекчилерибиз коммуналдык тармакта иштеп аткандар, менин замдарым бардыгы бүгүнкү күндө өзүн билген, күчтүү
тандалган ушундай адамдар иштейт да. Баардыгы командадан көз каранды. Бул подкастты балким көрүп жаткан башка мэрлер сизден бир нерсени үйрөнгүсү келеттир да. Бир сырыңызды бөлбөйсүзбү? Анткени буга чейин бийлик башындагылар деле айтты да, башка аймактарга деле ушунча акча бөлүп атабыз. Бирок өздөштүрө албай, оозун ачып отурат, же болбосо жеп атышат депчи. А сизди макташты, мына кылып атыптыр деп. Сиздин иштөө тактикаңыз эмнеден башталды? Мына айттыңыз, команданы топтош керек деп. Башкалар команда топтой албайт. Эмнеге башка жакта иш жүрүшпөй жатат? Бөлөк шаарлардын командасы тууралуу мен эчтеке дей албайм. Себеби жетекчи өзү билет кимди иштен алат, ким кандай иштеп атат, байкоо жүргүзөт. А эгер кимде ким биздин иштөө тартибибиз боюнча кызыгып, таанышып, сурайын десе, биздин эшик дайым ачык. Мына кече эле Каракол шаарынын мэри келип кетти. Өзүнүн аппарат жетекчи, аппаратта иштегендери менен, коммуналдык тармакта иштегендери менен, билим берүү тармагында иштегендер менен бүт бар жоюн келди, бир күн убакытты бөлдүк. Биз баардык кылган иш аракеттерибизди баардыгын көргөздүк, кагаз иштерибизге чейин таанышып чыгышты. Алар менен ой бөлүштүк. Биздин айткан сунуштар көбүнө жакты. Дагы бир-эки адистин жөнөтөм деди. Алар келсе дагы биз дайым мындай эшигибизди ачып, колдоо көргөзүп, билгенибизди айтып үйрөткөнгө даярбыз да. Мына балыкчынын төрагасы депутаттар менен алар да келип көрөбүз. Алар да кандай иш алып баратасыңар? Шаардык кеңеш аткаруу бийлигинин ортосунда кандай мамиледесиңер? Ошо боюнча дагы мындай иш алмашып келели, тажрыйба алмашып келели деген өзүнүн сунуштарын биздин төрага айткан экен. Аларды да күтүп атабыз да. Ким келип сурайм десе, биз да айтып беребиз. Бу жерде секрет жок. Бу жерде иштеш керек, иштеш керек, иштеш керек. Ар бир иштин аркасынан жетекчи өз көзөмөлгө алыш керек. Мүмкүн болсо бир конкретика менен сүйлөшсөңүз болобу? Суроо мындай болот да, мисалы үчүн Оштун мэри ишти баштаганда снос деген элге билим калды, снос баштады, куруп атат, сносын да кылып атат да. А сиздин иш эмнеден башталды? Мен биринчи мэр болуп келгенимде өзүмдүн алда койгон максаттарым бар болчу. Немеден деле көтөрсөңөр болот. Депутаттарга чыгып, өзүң планыңды тааныштыр деген да. Биз 2 адам болуп чыгып калганбыз. Мен өзүм планымда түрмөккананы жылдыруу, базарды чыгаруу, бюджетти 1 миллиардка чыгаруу. Менде 3 алда койгон шартым бар. Анан депутаттар колдоп беришти 2020-жылы 3 декабрда. Мен ишке кириштим. Ишке киришип эле муниципалдык авторынок курдук. Ал бүгүнкү күндө жеке менчик бир адамдыкында болчу. Биз жер ажыраттык, жерди аныктадык. Ошол жерге акчаны сарптадык. Муниципалдык авторынокто ушул жака жылдырдык да. 1-2 айдын ичинде эле. Ошондон түшкөн акча каражат биздин бюджетти көбөйтүү максатында түшө баштады. Анан биз Камчок Лешаевичке сурана баштадык, түрмөккананы да жылдырсак. Ал киши деле билет, Манас шаарында түрмөккана мындай орчундуу болуп жүргөнчү. Ал кишинин деле мурдатан ортосунда жайгашты. Мурдатан эле тилеги, ою бар эле да. Анан ошол кишинин жардамы менен түрмөккананы да жылдырдык да. Анын ордуна бүгүнкү күндө Заманбап Жашнакай ынтымак ордодон кийинки эле биздин имаратыбыз курулуп бүгүнкү күндө иштеп атабыз. Анан базар жылдыруу жагын биз сунуш кылдык. Базарды да жылдырып атабыз да. Анан биз көп мындай телевиденияга чыкпадык, ачыгы. Биз өзүчө иш кыла берели деп. Мен өзүм ошондой алыс экенмин. Снос иштерин дагы биз баштаганбыз. Көп эле түрттүрдүңүз. Көп эле снос иштерди кылдырдык. Бизде эми снос иштери мындай Ош менен салыштырмалуу бизде бир аз кыйыныраак да. Себеби Ош республикалык маанидеги шаар. Сносту өзүнүн чечими менен эле мэр снос болсун деп снос кылдыра берет да. А бизде андай эмес. Биз аныктап, сотко берип, соттун чечими күтүп, анан сот чыгаргандан кийин, жосо ушул коргоо органдары менен чогуу иш алып баргандан кийин, аныкталгандан кийин анан снос кылдырып аттык да, мыйзамсыз экенчи.
А кимде мыйзамды болсо биз ошону независимый оценщик деп коебуз. Мамлекет тарабынан баалайт. Ошо баалоочуларга баалатып, анан акча каражатын биз бюджет несебинен бөлүп берип аттык да. Канча имарат түрттүрдүңүз? Биз Турак жайлар барбы ичинде? турак жайлар бар. Мен быйылкы эле бир мисалды келтирейин. Быйыл эле бир 200дөн ашык снос болду да. Анын арасында ушу биз жолду ачып атканда, жол темир жолдун арасында да жол бар. Бирок ошо эки жолдун ортосунда бир үй турат да. Ал үйдү мындай айланып өтчү жол экен да. Анан ошол үйдү биз снос кылдык. Ошо бүгүнкү күндө биздин Манас шаарынын тургундары айланып өтпөй түз өттү да. Алардын маселесин чечип бердик. Мурдагы жылы дагы ошондой эле бир жаңы көчөнү ачып атканда бир эки үйлешишкен. Аны дагы чечтик. Жашап аткан мыйзамдуу. Бирок бир адамдын кызыкчылыгы эмес, бизде 1000 адамдын кызыкчылыгын артыкка коюш керек да. Ошентип алар менен сүйлөшүп жүргүзүп, аларга бөлөк жактан үй алып берип. Үй алып берилди да, компенсация төлөндү. Болбосо алардын акчасын берип, аларды да ыраазы кылып, анан кийин биз жол ачып аттык да. Бүгүнкү күндө эмнеге биз ошол жолду ачып аттык? Жол тыгындарын азайтуу максатында ачып аттык да. Жол тыгын барбы? Жол тыгын акыркы бир 2 жылдан бери мындай башталып атат да. Баягы машиналардын көптүгү байкалып атат. Элдин саны көбөйүп атканы байкалып атат. Мектеп, бала бакчаларда балдардын батпай калганы байкалып атат. Кудайга шүгүр, мурун эми чынын айтсам, Манас шаарынын байлары деле, Манас шаарынын тургундары деле мындай үмүтү өчүп, ошо бөлөк жака көчө баштаган да. Мамлекеттен үмүтү өчүп кете баштаган. Бөлөк мамлекеттерге баралы, ошол жакта жашайбыз. Бүгүнкү күндө бүгүнкү бийликтин кылып аткан ишин көрүп, айтылды аткарылат экен деп кайрадан мындай ошол жерде биздин эми ар бир шаардын өзүнүн колунда бар адамдар бар да. Ошол жерге инвестиция салып, ошол жерге жардам берейин, ошол жерде жашайын деген үмүт жана баштады да эличи. Мен ошо кубандырат. Миграцияда жүргөндөр келе баштады, айылдага кетип калгандар шаарга агыла баштады, ошонун айынан тыгындар пайда болуп атат да. Жок, бизде азыр Нарындан, Ысык көлдөн, эми бизде Ысык көл, Ош жол ачылып калбадыбы? Через биз аркылуучу туннель ачылып, ошондон дагы мындай көлгө барып келген, Нарынга барып келген дагы жакын экен. Аэропорт жатат, бизде ошол жерден участок алып койсок, же квартира алып койсок деген адамдардын дагы үмүтү чоңойду да. Үмүтү көбөйдү да. Кээ бир киши алып атат, кээ бир киши ушул жерде жашап атат дегендейчи. Анан чын айтканда биздин миграцияда жүргөн дагы жердештерибиз келе баштады. Казакстанда иштеген, Москвада иштеген, ошол эле бизнестерин ошол жакта уланткан жердештерибиз бүгүнкү күндө Манас шаарында өздөрүнүн акча каражатын салып, инвестиция тартып, чоң бизнестерди ошо кура баштады. Бул бизди албетте сүйүндүрөт. Кече жакында Америкадан биздин дагы бир дос балабыз келип, мен ушул жерде эмне иш кылсам болот, мен келейин, ушул жерде жашайын, баламдын Кыргызстанга болгон сүйүүсү өчүп баратат. Кыргыз тилинин маданиятын, кыргыз тилди, кыргыздын маданиятын, үрп-адатын билбей калып атат. Кыргызча биз сүйлөбөй калып атабыз. Ушул жерде келип жашайын деген үмүтү жанып атканын бизге мен өзүм көрдүм да. Кудай буйруса ушундай темпте биз өнүгүп өсүп турсак, кыргыз мамлекети сөзсүз түрдө келет да аларчы. Бүгүнкү күндө элдин жашоосу жакшыра баштады да, баардык жерде элечи. Манас шаарын эле айтайын. Бизге мен келгенде эл менен жолугушуу өткөргөнүмдө бюджет бекитерде муну эл менен жолугушуп угушуң керек да. Эл келбейт эле да. Мэр айтып берет, кылбайт.
мэрия эчтекенин акчасы жок депчи эч ким келбейт эле. Анан кийин биз бюджетти көтөрдүк, өзүбүз койгон пландарды ишке ашыра баштадык. Бир жыл өткөндөн анан элдерде мындай неме болду да, үмүт пайда болду. Анан келип эле анан бизде муну жок, бизде муну трансформатор, неме столпалар жок, канализация, свет, суу түтүкчөлөрү начар деп туруп, жолдорубуз начар деп анан келе баштады да. Эл ушу мэр эмне жерге чогулушка келет экен дегенде эле эл көп болуп, өздөрүнүн үмүтүн, өздөрүнүн көйгөйүн айтып калайын дешет эле да. Анан бүт бир жон протоколго түшүрүп алып, биз ошонун ичинен көйгөйсүн тандап туруп иштей баштадык. Анан биздин республикалык бюджеттен акча бөлүнүп калды. Биз чоң курулуштарды кура баштадык. Аларды көрдү. Дагы көбөйдү. Дагы аткара баштадык. Ошентип отуруп азыр мен жолугушууга барганда, чын айтайын, чоң маселелер жок да. Баягы жол салып бер, канализация тартып бер, суу түтүкчөсүн, трансформатор коюп бер. Анан биздин көчөнү жарыктандырып бер, менин балам садикке киргизип бер деген нерсе жок. Бүгүнкү күндө баягы светофор коюп бергиле, ближайший полицейский коюп бергиле, же болбосо маршруттун каттамын аралыгын тездетип бергиле деген гана суроолор да. Биз элдин баягы качан кайсы көчөдөн арыз түшөт экен дебестен өзүбүз эми көрүп билип эле турабыз да. Канализациясын деле тартып аттык, суу түтүкчөлөрүн деле тартып аттык, жолдорун деле асфальттап берип аттык, столпаларын деле тургузуп берип аттык. Ошону айттырбай уже кыла баштадык да. Бүгүн эл менен жолугушууга барганда бизге жеңил. Себеби алардын батасын алабыз, алкышын угабыз, анан келе беребиз. Эл азыр мурдагыдай болбой калды. Мурун кыйкырык болчу, уруш талаш, силер айтып бересиңер, биздин балдарыбыз баткак кечип жүрөт. Биздин караңгыда жүрөбүз, трансформатор жок, чырактай болуп үлпүлдөп турат деген сын пикирлерди абдан көп болот. Мунун баардыгын жергиликтүү бийлик чече турган эле маселелер да. Ошолор чечилбей келген да. Акча каражаттын жоктугунан, же болбосо ошол эле саясат эл менен иши жок. Баягы ичара, интрига, анан кызмат талашмай, ушундай болуп жүргөн да, ачык эле айтайын да. Биз партияга көз каранды болуп эле жүргөнбүз да, депутаттарга көз каранды болуп жүргөнбүз. Мэрди депутаттар чечет эле. Ошолор коет эле, отчетун угат эле. Отчетун угуп, канааттандыксыз болсо, недоверие берип айдайт эле. Ага Бишкектеги бийлик деле, обл администрациядагы өкүлчүлүк деле эч деке кыла албайт эле да. Себеби бүт анан өзүңүн кадрларыңын баардыгын фракция депутаттар бөлүп алышып, муну кетиресиң, муну коесуң, муну иштен айдайсың деп эле жүргөн да. Аны биз башыбыздан өткөргөнбүз да. Бүгүнкү күндө жок. Шаардык кеңештин депутаттары биз менен чатаат эле жок. Келет, бюджетти бекитип беришет, көйгөйүн сессияда айтат, сураныштарын, элдин айткан сураныштарын жеткирет, биз укпай алган, биз көрбөй алгандардычы. Анан мэрден отчет алыш керек, анан бул кызматка бул депутат барыш керек, же бул депутаттын тууганы барыш керек деген маселе жок да. Биз ошондон жыргадык десек болот да. Бүгүнкү күндө аткаруу бийлиги менен шаардык кеңештин депутаттары ынтымакта иштеп атабыз. Бир эле биз эмес. Мына мыйзамга өзгөртүү киргизип, биз түз дайындоо менен келип, анан биздин жумуш ордубуздагы президент карап туруп, баягындай жаман нерселерге аралашып калсак, же болбосо иш кылбай атсак, же коррупционер болсок, сөзсүз түрдө президент ал депутаттарсыз эле алат иштенчи. Аны көрүп атышат да. Азыр Кыргызстан боюнча ошол жакшы болуп калды да. Шаардык кеңеш жөнүндө айтып калбадыңызбы? Ошондо бир эске түшүп кетти да. Жакында эле Камчыбек Ташиев бир эл менен жолугушуда айтты да. Шаардык кеңештин төрагасы менен шаар мэри экөө тиреше эле берди депчи. Экөөңүздөр тирешөөрүңүз, бир айтсам болбойт, эки айтсам болбойт, анан үчүнчүдө сабадым деди да. Ошол окуя кандай болду? Чын эле сабадыбы? Эмнеге анан тирештиңер? Шаардын мэри бар эле, анан шаардын төрагасы жалап атат. Экөө иштеп калбады.
Анан кийин экөөлөр тутуша берет да, бири-бири тутуша берет. Анан кийин bir жол чакырып айттым, ey, талашпай, тутушпай иштегиле, ынтымак десем болуптур деп кетти. Дагы деле ошондо. Эки жол чакырып айттым. Ey, талашпай, тутушпай иштегиле жигиттер. Ачуума тийбегиле, жаман иштебей, жакшылап болуптур деп кетишти. Карасам дагы эле тутушат. Үчүнчүсүнү алып келип туруп, өкөлдү тең сабадым. Аны айттым, эми төртүнчүсүндө камаласың. Аз жакшы кылып иштеп калышты. Жок, эми 2 миллиард боюнча болгон. 2 миллиардты биз алып келдик. Мен анда кабинет министринин төрагасы Акыл Өсөнбөкчү болчу да. Анан биз проекттин иштеп чыктык. Ал кишинин барды анда Жалал Абад шаар эле да. Бүгүнкү күндө Манас шаары. Бардык администрацияда мен презентация кылдым. Эрден өткөрбөгөн дагы кошумчалайсың деп тапшырманы берди. Анан аларча резиденциясында келип, бүт акимерлердин жыйынында дагы презентация кылдым. Ошо менен өткөрүп, акча каражаты бөлүнүп, биздин бюджетке түшкөндөн кийин акча каражатын биздин бюджетке отургузуп беришкек да депутаттарчы. Ошол учурда анан кийин биздин ошол маалдагы төрагабыз, депутаттарыбыз мага каршы чыкты да. Силер 2 миллиард өткөзө албайсыңар, бүтүрө албайсыңар бир жылда. Өздөштүрө албайсыңар. Мына проектиңер жарабайт. 31 депутатпыз. 31 депутат менен силер эмнеге акылдашып койбойсуңар? Биз ар бир элден шайланып келсек, ар бир көчөдө көйгөй бар экенин биз билет болчук. Ошо көйгөйлөрдү биз киргизет элек депчи. Алардын көйгөйү бир көчөгө тротуар салып бер, асфальт салып бер, жосо мектепке ремонт кылып бер деген сунуш болмокта. А биз андай кылган жокпуз да. Биз производство курдук. Биз 2 больница курдук. Биз IT академияны курдук. Ошол эле жолдорубузду оңдодук. Мына техникаларды алдык. Биз чоң деңгээлде, чоң ой жүгүртүү максатында биз ушуларды кылдык да. Биз кылабыз шылтоосу. Сен бир жылда кала албайсың, жөн эле көк куракка батасың. Бул акча эртеңки республикалык бюджетке кетет. Сен уят болосуң. А мен уят болсом, мен уят болом да. Ошондон төрагабыз баягы регион телеканалына ушундай аткара албайт, андай болгон проекти деп коет да. Аны эми Камчы Кылышбаев сөз көрөт да. Массалык маалымат каражаттан сөз карап, жаңылыктарды каерде эмне болуп аткан өзгөчө Манас шаарында болуп аткан жумушту көзөмөлдөйт да. Көзөмөлдөп, тыгыз карап турат. Анан ошону көрүп калган го. Мени чакырып, эмне болуп атат деди. Ушундай. Мен деле депутаттарды төраганы деле жаманатты кылгым келген эмес. Анан ушундай көрүп калдым. Эмне болуп атат, тынчсыңар? Ушундай болуп атат десем, анан чакырып, обязательно бизде эми УКС катары, баягы иштеп аткан жетекчи катары бизди сөз түрдө тилдеп урушуп турат. Ал биринчи гана, экинчиси жолчу. Экинчи жолу жок. Жок, ал айтты да. Бир айтса болбойт, эки айтса болбойт, анан сабадым дейт да. Сабады деген кандай? Бул чын элеби мындай кол менен чаап, теппи? Жок. Эми ал киши урушабы, керек болсо урабы, ал кишинин бүгүнкү күндө жүргүзүп аткан саясатын биз колдойбуз. Ал кишинин Камчы Кылышбаевдин президенттен бүгүнкү күндө бир эле Манас шаары эмес, бүтүндөй кыргыз мамлекетине, кыргыз элине жасап аткан иши өтө чоң да. Ал кишилер урса деле, тепсе деле биз ыраазыбыз. Себеби, значит, биз где-то туура эмес иш кыла алганбыз. Жок, ошо колу тийди, анан сиздер ошону жакшы туура кабыл алдыңыздарбы? Биз туура кабыл иштеп атабыз го. Экөөңүздөр тең урдубу? Экөөбүз тең урду. Ал киши туура эмес иш кылсаң урат, туура эмес иш кылсаң мындай тилдейт дегендейчи. Биз ага ыраазыбыз, ачыгын айтканда. Себеби түз туура жүрүшүбүз шарт. Анан 4-чү жолу кайталанса камаласыңар деп эскертүү бергем дейт, Ооба. Бүгүнкү күндө Камчы Кылышбаевдин баягы айбаттуу жетекчи да. Анан өтө тартиптүү катуу кармаган жетекчилер бири да. Бул кишинин астына барганда биз даже телибизди жутуп алабыз.
чын айткандачы айта турган сөздү унутуп калабыз. Себеби бизде ушундай катуу тартипти кармайт, тамашалашпайт, алдаганда жаман көрөт. Айттыңбы, аткарышың керек. Анан эң негизгиси эсинен чыгарбайт. Бир тапшырманы телефондон болсо дагы берди, кийин сурайт да сөз түрдөчү. Бул кишинен биз өмүрүнүн ден соолугун тилейбиз. Ачыгын айткандачы. Ушул киши бар бүгүнкү күндө. Ушул кишилер бар бүгүнкү күндө. Чоң ийгиликке Кыргыз эл жетип атат да. Мына Садыр Нуркожоевич менен Камжы Кудашевич. Ушул экөө бар болсун да дагычы. Көп жумуштар аткарылат да. Мэрлик кызматты сизге ким сунуштады? Эмне болуп келип калдыңыз? Мэрлик кызматка мен өзүм оюм бар болчу. Буга чейин шаардык кеңеште депутат болдум, төрага болдум. Шаарда көйгөйлүү иштердин баардыгын биз мэрге айтат элек да. Бюджетти көтөрөлү, мына ишти кылайлы, мындалык республикалык бюджеттен акча алып келиңиз. Сиз бара бериңиз, сессияда мен карап турам. Маселелер болсо мен замыңызды айтыңыз, мен поддержка берип турам депчи. Ушунун баардыгын карап турандан кийин мэрлик кызматка баргым келди да. Айтканыңар аткарылбаса, Койдук, депутаттарга айттым. Депутаттар колдоду. Эми бунун баардыгы бийликтин колдоосу менен, анан Кудайдын буйругу менен деп эле ойлойм да. Пешенеме жазган экен иштеп атабыз. Мен андан ыраазымын да. Себеби кылган ишиң бүтүп, эл пайдаланып, элдер ошол менен кубануу менен мындай пайдаланып атса, жосо ошону колдонуп атса, аябай сүйүнөсүн да. Ушунун аркасында канча эмгектер бар эле депчи. Ушунун аркасында канча кыйынчылыктар бар эле депчи. Ошону пайдаланганын көрүп рахат аласың да. Анан ойлогон оюңду сөзсүз түрдө ишке ашырганың эң жакшы да. 2020 жылы Жалал-Абад шаар эле эмес, Кыргызстан өзү мындай оор абалда эле да. Анан сиз ошол учурда мэрлик кызматты колго алганда азыркы Манас шаарынын кандай сүрөттөй алат элеңиз? Кандай калааны колго алдыңыз? 2000-жылдарбы? 2020 сиз мэр болуп келгенде. Ал элесимде турат. Жолдорубуз өтө начар болчу. Шаардын манайы өтө мындай. Манайы сабыры суз болчу да. Парктарыбыз уже жеке менчикке өтүп, ар кимиси бөлүп алып, парктардычы каалагандай иштетип, беспорядок болчу да. Анан жол тыгындары андай деле көп эмес болчу, бирок каалагандай коюп койчу да. Анан баягы иретсиздик, башламандык көп эле да. Бюджетибиз жок. Жетекчилер тапшырма берейин дейсин, иш кылайын дейт, акча беришиң керек. Же акча каражаты жок. Ушундай кыйынчылыктар, мусорлор алынбайт эле, тазалыктын эмес акыбалы өтө начар болчу. Коомдук транспорт жок болчу. Коммуналдык департаменттеги спецтехникалар жетишсиз болчу. Жолдорубуз эң негизгиден гана жолубуз жакшы болчу. Калган көчөлөрүбүздүн баардыгы яма болчу. Яманы жылына 2 жол жамайт элек да. Жазында анан күзүндө. Анан ушундай терс көрүнүштөр бар эле да. Бир кагырап жаткан талаа сыяктуу эле. Курап калган гүл сыяктуу эле да. Ошондой болчу да. Бүгүн Кудайга шүгүр, андай эмес. Элдин маанайы дагы, шаардын мындай өзгөрүлүшү дагы Кудайга шүгүр жакшы. Азыр жакшы. Эми ушул темптен түшпөшүбүз керек, ушул планкадан түшпөй, көтөрсөк көтөрүп иштеп кетеришибиз керек. Сиз ушундай өзүңүз сүрөттөп бербедиңизби? Манас шаары кандай акыбалда эле деп. Анан ушундай акыбалдагы шаарды алып анан колман келип ушундай өнүктүрөм, гүлдөтөм деп баштап атканда кимге таяндыңыз? Биринчи Аллага, экинчи биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич менен Камжы Кудашевич. Ачык айтайын да.
Биз 2020 жылы мен Мекенчил партиясы менен аттангам. Жогорку кеңешке депутат боло. Мен сөзүм ошол жакта айтам депчи. Анан биз анда Садыр Нуркожоевич ал жакта эле Камчы Кыдыршевич менен жүрдүк, эл менен жолугушууда үнү бүткөнчө элдин мындай ишенимдүү, элге ишенимдүү айтчу эле да. Биз Кыргызстанды көтөрөбүз. Биз Кыргызстандын бюджетин толуктайбыз. Коррупционерлерди жок кылабыз. Бандиттерди жок кылабыз депчи. Ушунун аркасында бизге да чоң ишеним, чоң дух пайда болду. Биз ушул команда менен кетсек, биз Кудай буйруса Кыргызстандын өсүп өнүгүшүнө дагы салым кошобуз деген ишеним менен кеткенбиз. Бизди деле чакырган, акчалуу партиялар келген, бийлиги бар партиялар келген. Болду, все, Мекенчил ата жут партиясы жок, бүттү. Сен бул жакка өт, биз жакка өт, биз сага мындан жогорку кеңештен, жолсо дагы бир чоң кызматтардан кызмат берели депчи барган эмеспиз. Себеби бизде мынул жер кой керек эмес да. Алардын кылып аткан кызматы, кылып аткан иши, жүргүзүп аткан саясаты, аны көрүп эле атпадыкпы саясат эмне болуп атканычы. Ар бир голосу 5000 сомго чыгып кеткен. Ошол учурдачы. А бизчи акчабыз жок. Биз элге ушундай таза иштеп беребиз. Эгер бизди шайласаңар, биз өтсөк, бийликти элге беребиз деген ураа менен чыкканбыз да. Ошондо Камчы Кыдыршевич үнү голосу бүтүп калачагында ушундай элге ишеним берип айтып, Кудайга үнү жетип, бүгүнкү күндө ошол айтылган, шайлоодо айтылган сөздөрдүн бүгүнкү күндө баардыгын аткарып атат да. Биз ошонун аркасынан эришип келгенбиз. Ушул адамдын аркасынан эришип келгенбиз. Ошол. Анан баягы Манас шаарынын гүлдөп өнүгүп жаткан дагы бир себеби кадрдык туруктуулук деди да. Сиз жападан жалгыз мэр окшойсуз, 2020 жылдан бери алмашалы элек. Ооба. Бишкекте эле канча мэр алмашып кетти да, анан баягы жогоруда санаган иштериңиз үчүн алмаштырбай атабы же дагы башка бир себептери барбы? Эч кандай себеп жок. Биз Камчы Кыдыршевичтин койгон талаптарын так, коррупцияга аралашпагыла деген өзүнүн сөзү бар. Эгер коррупцияга аралаша турган болсоңор, мен камайм деген дагы эскертмесин биз дайым жүрөгүбүзгө, мээбизге түйүп жүрөбүз да. Анан биз иштеп атабыз, ошонун аркасынан алмашпай атат окшойбуз деген ойдобуз. Мен деле бөлөк кызмат деле суранбадым, бөлөк кызматка деле кетейин дебедим. Себеби кылып аткан кызматым буга чейин эңсеп жүргөм да. Шаарды ушинтип өзгөртсөк, ушинтип өзгөрсө дегенчи. Ошо ниетиме жеттим окшойт. Ошол мүмкүнчүлүк колума тийди окшойт. Бүгүнкү күндө акча каражатын берип атса, колдоп атса, эмне үчүн мен бөлөк жака кызматтан кызматка секиришим керек? Эмне үчүн мен иштебей үйдө жатып алышым керек? Жей салып тоого чыгып кетишим керек? 5 жыл болду отпускага чыгып элебиз. Отпускун айында алабыз акчаны. Кайра эле ошо отпускага чыгып алып деле ошо кечке көчөдө иштейбиз. Эртең менен эрте турабыз, кечкырын кеч жатабыз. Суук болобу, жай болобу, өзүбүз асфальт укладчиктин үстүндө палатканы жолдун боюнда тигип алып, кабинетке барбай, бүт жетекчилерди, элдерди ошол жерде кабыл алып, качествосын карап, иштеп аткан күндөрүбүз болгон да. Астыдан асфальттын ысыктабы, үстүдөн күндүн ысыктабы өтүп аткан күндөр болгон да. Анан эми ошо кылып аткан кызматыбыздын результаттарынан ушунча жыл иштеп атсак керек деген ойдом да. Бирок чын айтканда Камчы Кыдыршевич туура айтты да. Өзү кадрдык алмаштырууда тез алмашса, ар бир адамдын алдыга койгон планы ишке ашпай калат экен да. Биз алдыбызга койдук 5 жылдык планыбызды. Ошону аткарып атабыз. Мына быйыл дагы алдыга 5 жылдык планыбызды мына иштеп атабыз. Дагы эмнелерди курабыз, дагы эмне кылсак, ошол планды бекитип берем. Менден кийин келген мэрлер кааласа мендикин улап кетет, каалабаса өзгөртөт да. Ошон үчүн 1 жыл иштеп, 2 жыл иштесе, эми шаардын
ички баягы нелер менен таанышып, көйгөйлөр менен. Анан кайсыны кантип иштеш керек, кайсыны кандай тил табыш керек. Ошонун аркасынан таанышкычаң деле. Да бөлөк кызматка сунуш түшсө кетип калат, анысы калып кетет да. Биз бир кызматта көп жолу отуруп өргөндөр деле, бирок жыргатып иш жасабагандар деле. Ал эми мен ойлойм, бул контролдон дагы болуш керек депчи. Бизде Акымчок Дышаевич бир айда жалаң айтпайын, эң кем дегенде 2 жолу барат да, келет, текшерет. Сөз түрдө барганда обязательно бизден сурайт. Эмне иштер кылдың, эмнени бүтүрдүң, эмне көйгөй. Биз ошонун баардыгын ачыктап, айтып, сунуштарыбызды жеткизип, көйгөйүбүздү айтып, ушинтип тыгыз иштешип келатабыз да. Сөз түрдө контроль да керек да. Кылайын дейсиң, үстүнөн поддержка жок болсо, же көйгөйдү укпаса, же маселе чечилбесе, анда уктай бересиң. Ишеним да бериш керек, жардам да бериш керек, поддержка да бериш керек дегендей ойдомун да. Дагы канча жыл иштесем дейсиз мэр болуп? Эми ал Алла Тааланын буйруганы, бөлөк кызмат болобу, ушул кызмат болобу, баары бир кыргыз мамлекетине кызмат кылсак болду. Мөөнөт бар да, Мөөнөт бар. Мен биринчи шаардык кеңештин эски мыйзам менен келгем да. Шаардык кеңештин депутаттардын шайлоосу менен келгем. Быйыл 2025-жылы 15 январда президенттин жарлыгы менен келдим да. Эгер бул мөөнөттү ала турган болсок, дагы 5 жыл иштегениме туура келет да. Эгер бөлөк кызматка которбосо, ушу срокту иштесин десе, дагы 5 жыл иштешим керек. Анан ушу 5 жылда дагы бир Манас шаарын дагы башкача өзгөртөм деген кыялыңыз бар да. Манас шаары кандай болсо деп элестетесиз? Мисалы үчүн мындай мен элестеп түшүнгөндөй кылып сүрөттөп берсеңиз. Жомок эмес, айтайын, бүгүнкү күндө кетип аткан жумуштар боюнча эле Манас шаары эң таза, эң кооз шаарлардын бири болот. Аэропорт сыртка чыгат, ал жерге жакшы административный, социалдык объектилер, скверлер, ошондой эле Манас-Сити көп кабаттуу үйлөр, анан жолдун эки бетиндеги асман тиреген үйлөрдү куралы деп атабыз. Канча кабат кылайын деп атасыз? Бизде план бар да, тилектер бар. Анан чоң-чоң маданий сарайларды куралы деп атабыз. Мен ойлойм, эң жакшынакай шаарлардын бири болот да, эгер ушундай темпте кете турган болсокчу. Аны Кудай буйруса, республикалык маанидеги шаар статусун алып алсак дагы кыйла өнүгүү болот да. Ушунун баардыгы келечекте. Ушунун баары алдыга коюлган максаттар. Анан бизде Жалал Абад Манас шаарынын тили үйрөнүп калган да, Жалал Абад шаар депчи. Манас шаарынан темир жол өтүп атпайбы? Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол бүтүп калат. Ал жерде да логистикалык мүмкүнчүлүктөр ачылып атат. Бизге уже ишкерлер келип атат, жер бөлүп бергиле, биз логистический центр ачабыз депчи. Аэропорт бүтөт, элдин агымы, анан туристический центр болот. Биздики Кудай буйруса, себеби Жалал Абад областынын аймактарында кооз, сонун жерлерибиз абдан көп да. Туристтердин аягы тыйылбайт. Дайым кышы, жаз, жай көп келет. Ушундай иш-чаралардын көбүн кылабыз, Кудай буйрусачы. Дагы көп пландар бар. Азыр мурдага караганда сиз да жана жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, баягы партиялык система, коалиция түзүү, анан коалицияны ыдыратуу деген дагы көп бир саясий интригалар алаксытып койчу, анан ишти да токтотуп койчу экен да. Азыр иш тажрыйба, иш жүзүндө биз баарын деп салыштырып көрүп атпайбызбы? Анан азыр мэрдин баягы ыйгарым укуктары кичине кеңирирээк мурдага караганда. Бирок ошол эле учурда шаардык кеңеш менен сиз жогоруда айттыңыз, ынтымакташып иш алып баратабыз деп, бирок баары деле тирешип барбы? Азыр шаардык кеңеш такыр эле ордун жоготуп алган жокпу? Сиз аларды тоготосузбу деген сөз бар да. Жок, мен шаардык кеңештин өзүм депутат болгом.
өзүм тарап алгам. Ал учурда сизде полномочия көп, ыйгарым көп болчу да. Ооба, жок, мен эми айтып аткан негизгиси баягы бир жерден нан татсаң, ошол жерге туз татсаң, 1000 жолу салам бер дегендей эле. Депутаттардын өзүнүн орду, төраганын өзүнүн ордун мен дайым коем, сыйлайм. Андай тогот посту, анан мен мэрим, мен чечем деген андай бизде андай нерсе жок. Сунуш түшө, сөз түрдө ошо сунушту угам, обсуждать этебиз, түшүндүргөнгө аракет кылам, мүмкүнчүлүк болсо кылып берем. Алар өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын айтып келбейт. Алар элдин, шайлоочулардын кызыкчылыгын айтып келет да. Аны мен дайым айтам. Шаардык кеңеш менен аткаруу бийлиги биз чоң үй бүлөнүн балдары катары биз ынтымакта иштешибиз керек депчи. Эмнеге бул суроону берип жатам? Бишкекте шаардык кеңеш менен мэрдин ортосунда мындай бир тиреш байкалгандай да. Дайыма мына кайым айтышуу, дайыма бир ызы чуу менен коштолуп турат да, жыйындар жанан сиздерде баары зымга тизгендейби? Жок, зымга тизгендей эмес. Бизде деле депутаттарыбыз бар, баягы личностько өтпөйт, кылган ишиңе баа берет. Туура эмес кылса кайтат. Жүйөлүү негизде. Жүйөлүү негизде. А биз бирок ага жеткизбейбиз. Мен өзүм айтып турам. Урматтуу депутаттар, эмне маселе болсо мен телефонум 24 саат иштейт. Мага айткыла. Анан мен кылбасам анан алып чыккыла депчи. А мага айтылган нерсе сөз бүтөт депчи. Ошол жерден эле сессиядан кийин ар түрдүү маселелерди алып калабыз, жетекчилерди баардыгын. Но дейт, мен ошол жерден эле тапшырманы берип берем. Протоколго түшүрөбүз, ошол жерден тапшырманы берем, жетекчисин тургузам. Мына бүтөбү? Бүтүрө аласыңбы? Давай, канча срок? Өзүнө коем срокту. Да, бүтүрөм, мүмкүнчүлүк бар. Бүтүрөбүз. Акча каражат жок десе, давай акча каражатын мен бөлдүрүп берем. Сиздин сунушту четке кагып койгон учур болдубу ушул 5 жыл ичинде? Депутаттарбы? Жок. Бир гана ошо 2 миллиардта баягы бекитүүдө гана кичине талаш тартыш болду. Андан кийин болгон жок. Себеби 2 миллиардты мы доказали. Биз ошону иштете алат экенбиз. Биз ошону айткан тилибизди аткара алат экенбиз. Көргөздүк да. Көргөзүп атсак, биздин жетекчилер күнү түнү ысыгына сууна карабай иштеп атса, депутат деле адам да. Көрдү да. Биз айттык, бирөөнү сындап турган болсо бир жетекчи. Кел анда, сени да коеюн. Сен иштеп бер анда бизге депчи. Жок. Сиз жогоруда айтпаңыз баягы ишти мына астын үстүн кылып баштадым депчи, ошонун негизинде курулуштар жүрүп жатпай, анан реформа да болду. Анан бизде кандай гана иш башталбасын, бут тосуулар болот. Сөзсүз түрдө сиз бир коррупциянын же мафиянын куйругун тебеледиңиз да. Ошентсек да болот. Антсек да болот. Бүт мыйзамсыз экенин аныктап берип, далилдеп, сотко чейин барган учурлар болду. Сотко жеткирбей түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн да болуп атты. Анан биз аркабызда Камчы Кыдыршаевич турат, биз ага айтабыз, жагындыга мындай таянып атабыз, ошончо кылып атабыз дебедик. Себеби өзүнүн мыйзамсыз экенин, анан шаардын алдыга койгон планын ишке ашыруу максатында далилдеп, ошол эле ген пландарды көргөзүп, кандай болот, кандай болуш керек. Бүт бар жон көргөзгөндөн кийин анан алар деле ынанып атышты да. Мен ушул убакка келип, бир да мафияны же бир да ишкерди ала күбө Камчы Кыдыршаевичке жамандап, анын жерин алайлы, же болбосо мындай кылып атат, мындай деп атат деп айтпадым. Мен ишенип койгондон кийин мен эл менен дагы тил табыш иштешим керек. Мен ишкерлер менен да тил табыш иштешим керек да. Баардыгы менен диалогко келишим керек. Анан бир адамдын атын айтып эле туура эмес иштерди мен кылбадым да. Себеби анын баарын ала талам көрүп турат да. Бул мыйзамдуу жагын айтып жатасыз да. Болду да, акча сунуштаган, же болбосо коркуткан. Жок. Андай болбойт биздин шаарда. Баарыбыз бири-бирибизди тааныйбыз. Бир да жолубу? Жок. Эми коркуткандар коркутса эле коркуп калбайбыз да. Биз бир адамдын
кызыкчылыгын деп коруп калып, анан 1000 адамдын кызыкчылыгын унутуп кое башыбыз керек да. Андай нерсе болгон жок, баягы башында бизге ишенбеди да. Ошо 2 миллиардты өздөштүрүп аткандачы. Силер кыла албайсыңар, көрөбүз, силер жеп аласыңар деген ойду айтып атышкандар болду, бирок көңүл бурган жокпуз да. Азгырык болдубу анткени 2 миллиард деген оңой эмес акча, андан тышкары инвесторлор келет, демөөрчүлөр деген бар. Акча эми агып турат да азыр, мындай элестетип айткандачы. Анан кантип азгырык болбосун? Жок, баягы азгырык эгер көөдөнүң ач болсо азгырыласың да. Мен Кудайга 1000 кала шүгүр, мен курсагым ток, чөнтөгүм бүтүн, жетекчимин. Мен өзүм көзүмө жетет. Ошол мен бала чакама, тууган уруума насип этсин деген эле тилектем да. Айтып коет, сайдыкы сайга, кумга таштыкы ташка депчи. Ошон үчүн мен ал нерсе бир күн болсо кийин тешип чыгат да. Тем более мен арам акча менен бала чакамды баккым келбейт. Айлыгым бар берекеси менен. Туугандарым бар, Кудайга шүгүр, ишкер. Алар мени айтып турат, сен алба, лучше биз сага берип турабыз, сен таза иште депчи. Ачык эле айтайын, тууган уруума галстук таккан бере элемейм. Калгандары карапайым, бизнесте иштеген. Анан бир мен чыгып атсам, алар дайым колдошот да. Алгандын бергени бар да, демек сиз алардын жумушун бүтүрүп бересиз да. Жок, мен өзүм бир тууганым, эним. Ишкерлик менен. Кийинки эним да ишкерлик менен. Мен алар менен жеңесте машина алып берет, апабыз биз менен турат дегендей. Анан кийин мен айлыгым жетет, Кудайга шүгүр. Алардан 70 000 тегерегинде. Жалбат арзанчылыкпы? Жалбат арзанчылык. Кудайга шүгүр эле го. Андан мен инвесторлор келсе, мен наоборот ошолордон 1 сом 2 сом алып калайын дебейм да. Мен ошоларды, ушул жерди берсек, ошол жерде элге керектүү жумуш орундар туруп калса, болуп калса, аны ушу мамлекет үчүн иштеп калса деген ниет кылам. Ачык эле айтайын да. Андан биз алыспыз. Ошондой эле болсун, бирок баягы башка мэрлерди, башка жетекчилерди карап көрсөк акчаны өздөштүрө албай, анан камалып атпай, ошон үчүн сурап жатабыз да. Сиз кантип ушуга туруштук берип жатасыз деп? Биздин кулабыбызга куюп койгон Камчы Кыдыршевич. Коррупцияга аралашсаңар камайын депчи. Капа болбогула камайын, бул менин эскертүү сөзүм деп. Андан кийин эле канча мыйзамдар чыгып атат. Бүгүнкү күндө көрүп атасыздар да. Бирөөдөн 1 сом алам деп өзүңө 20 сом бергенден көрө, албай эле тынч жашаган жакшы эмеспи? Тынч уктайсың, тынч жүрөсүң, коркпой сүйлөйсүң, коркпой басасың дегендей. Бизге ушул эле принцип. Көрүп атпайбызбы? Канчасы камалып атат, канчасы ошонун аркасынан үй мүлкүнөн ажырап атат, канча туугандарын сыздатып атат. Мен андайды каалабайм. Бизде ошо коррупция аябай тамырлашып белчесинен батып кеткен да. Эгер сиз мэр болуп 2020 эмес 2010 жылы келсеңиз, 2005 жылы келсеңиз, баягы айтайын дегеним, азыркы бийлик мындан эртерээк келсе, азыркыдан дагы башкача өнүгүүгө жетип калат беле? Жетет болчу. Бизди эмне кармап туруптур? Коррупциядан тышкары. Элдин түшүнүгү го. Себеби карапайым элди акча менен эле шайлоолор өтүп келген да. Анан кийин чай менен алдап келген, обещание менен алдап келген да. Иш менен көргөзө алышкан эмес да. Мен чоң саясатчылардын атын атагым келбейт, кызматынан айткым келбейт. Бирок ошол адамдар жакшы болуш керек болчу да. Эмне болуш керек болчу? Жакшы таза болуш керек болчу да. Бардыгы башынан дегендей да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө дагы жакшы, кеч болсо дагы келип калды ушу бийликчи. Мен ачык эле айтайын да.
Сәл ерте келгенде дагы кыйла алдыга өнүгүү дагы көп өзгөрүүлөр болмок. Бүгүн деле кеч эмес. Келбесе эмне болот эле? Айтайынбы ачан? 2020-жылы мен шайлоого аттанганымда кызматта иштеген бир аксакал чакырып, пенсияга чыккан 2 жыл болгон экен да. Мен пенсияга чыктым. Ал кызматта иштеген аксакалдар деле саясатта жүргөн адамдар деле Кыргызстанды бүгүнкү күндө каяка кетип атканын көрчү да. Ошолчу да ошол адамдын айткан сөзү. Силерге ишеним чоң балам дегенде. Сен таза партияны тандап алыпсың. Эгер ушул партия бийликке келген болсо, өткөн болсо жогорку кеңешке өзүнүн ордун таап, анда бизде үмүт болот дегенде. А мен уже Красноярскиден жер алып, ошол жака көчүп кетейин деген ниетим бар болчу дейт. Кыргызстандын келечегин көрбөй калдым дегенде. Ошол кишинин сөзү менин нериме каттуу тийген да. Ушул киши ушинтип атса депчи. Ал белгилүү кишиби? Ал мамлекеттик деңгээлде белгилүү деп айта албайм. Бирок областта деңгээлдүү кишилердин. Бул октябрь окуяларына чейин. Ооба, октябрь окуяларына чейин. Биз ошо аттанып, ошо партияда агитация кылып жүргөнчө да өз үйүнө чакырып, чай берип, батасын берип, калпагын кийгизип, ак жол болам деп бата тилеп узаткан кишилердин бири. Бүгүнкү күндө ал киши жок карабызда. Ал киши өтүп кетти. Бирок көрдү. Кылган иштерибизди, шаардын өзгөрүп атканын баарын көрдү. Анан ошол кишилер айтып аткандан кийин Кудай сактасын. Ошондой адамдар үмүтүн үзүп аткандан кандай болушун бир Кудай билет эле да. Бирок анын бетин ары кылсын. Биздин алакандай кыргыз мамлекетибиз бар. Канча миллиондогон адамдар жери жок жүрүшөт го, талап. А бизде сон ажайып кооз жерлерибиз бар. Ошо Кудайга шүгүрдешибиз керек да. Элибиз дайым ынтымак болуш керек да. Анан кийин баягы туура эмес сөздөргө, туура эмес азгырыктарга азгырылбашын мен Кудайдан тилейт элем да. Ошондон өнүгүү болот. Бийликте отургандардын баардыгы эле жеп алайын деген эмес. Ошо кыргыз элин, кыргыз мамлекетин, өзүнүн келечек өсүп аткан муундарын татыктуу ошо өлкөдө жашасын деген ниетте бүгүн иш болуп атат да. Сиз айтпадыңызбы 2020-жылы кызматка келгенде эл ушунчалык тажап ишенбей калыптыр депчи? Биздин шаардын жетекчисине ишенбей калган экен. Бизге иште местный властька ишенбей калган да. Эми ошол кезде бийликке деле ишенбей калган болуш керек да. Ошон үчүн ишеним болгон жок да. Азыр ишеним кандай? Азыр ишеним чоң. Сиз кызматта отуруп жаткан үчүн ошондой сезилип жаткан жокпу? Жок. Карапайым эл менен кызматта бийликте отургандар көп нерсени көрбөй калат да. Жок, мен антип ойлобойм го. Себеби карапайым элдин арасында биз көп жүрөбүз. Биз кабинеттен үйгө, анан кийин эл менен аралашпай, мындай эмес. Биз ошо эл ичкен жерге барып тамагын ичебиз. Эл баскан паркта кошо жүрөбүз. Эл баскан тротуарда жүрөбүз, курортко чыгып түшүп дегендей. Кечкурун эле коркпой, мындай иш-чараларда жүрөбүз. Ошондой эл айтат. Эл сага эч качан мындай жасакерленбейт. Арасынан чыгат, деп элечи. Акмак деп эле туура эмес иш кылсаңчы. Наоборот, мэрибиз келип калыптыр деп өздөрүнүн патасын берип, мага эле эмес, сөз түрдө Камчыбек Кыдыршаевич, Садыр Нуркожоевичтерге патасын берет. Биринчи кезекте ошолордун командасында иштеп аткан деп туруп, мага патасын берет. Мен бул эми силерге мындай мактангандай деле болбойн, өзүңөр деле сурап көрсөңөр болот. Анын айрымдардын баардыгын эле мен жакшы көрүнөм деп айта албайм, жаман көрүнгөндөрүм да бар. Кээ биркиси бая туура эмес приватташтырып алгандарын биз сунош кылдырдык. Душман күттүңүз да. Душманды дагы чогулттук. Алкышты да уктук. Эми баягы Кудай сактасын, душмандар деле түшүнүп турат да.
тура эмес экенинчи алдырганына, мыйзамсыз алып алганына, бүгүнкү күндө биз алып туруп бөлөк бирөө көрүп койсок, вот ошондо душман болуш керек. Биз алган жокпуз, биз элге бердик. Өздөрү ошол жерде пайдаланат, өздөрү ошол жерде басып атат, өздөрү ошол жерде жашап, конок күтсө, мактанаарлык болгонун көргөзүп жүрүшөт. Сиз баягы депутаттыктын даамын сезип калыптырсыз да, шаардык кеңеште депутат болдуңуз, Мекенчил партиясынан аттандыңыз. Эгер баягы ызы чуу чыкпаса, Мекенчил партиясы бир кандайдыр босогодон өткөндө депутат деле болуп калышыңыз мүмкүн эле да. Андан кийин аткаруу бийлигине кирип, мындай жыйынтык көрсөтүп жатасыз. Келечекте депутат болгуңуз келеби? Же аткаруу бийлиги жакшы экен? Бул дагы жогорку кеңеш дагы высшая школа да. Болгум келет. Ал дагы чоң саясат. Чоң саясат. Чоң саясат. Көргүм келет, баргым келет, иштегим келет. Көйгөйлүү мыйзамдарды жазгым келет. Сиз өзүңүз юристсиз, э? Мен юрист, экономист. Бирок эми муну убакыт көрсөтөт. Бул жолку шайлоого катышпайт. Жок. Бул жолку шайлоого катышпайм. Бүгүнкү күндө жашмын. Командам бар, тажрыйбам бар. Бүгүн аткаруу бийлигинин ишин кылам. Анан кийин мүмкүнчүлүк болуп калса сөз коем. Ниетим бар. Ошо мэрлик кызматка келгенде баштап иш тартибиңиз, негизде жашоо образыңыз кандай болуп өзгөрдү? Мисалы үчүн сиз айтпадыңызбы, уйку жок деп, канча саат уктайсыз, канча чачыңыз агарды дегендей. Үй бүлөңөн алыстайсың. Ошол. Балдарың менен мурдагыдай болбойсуң. Эми шаардык кеңештин депутаттыгында кеңирип атат убактыңчы. Үй бүлөң менен тоого чыгасың, эс аласың, көлгө барасың, за границага барасың. Ата энең менен, бир туугандар менен той топурда чогулосуң элечи. А бул мэрлик кызматка келгенде баарынан алыстайсың. Иш ошол иштин айланасында жетекчилер, сен бир тууганың, сен үй бүлөң болуп калат экен да. Анан кийин той болгондо же болбосо дагы бир жамандык Кудай бетин ары кылсын, жакшылыктар да ошо келинчегим эле жөнөтүп коем. Суббота, воскресенье деле бизде аябай иш кызуу жүрүп атпайбы? Балдар менен деле ишке кача албайм. Эң кичинекей балам бүгүнкү күндө эмне болосуң десең, мэр болбойм дейт. Эмнеге десем, сиздин убактыңыз болбойт экен дейт. Мен үй бүлөм менен болгум келет дейт да. Ушундай сын пикирде үй бүлөңөн уга баштайсың да. Бирок бүгүнкү күндө Алла Таалам бешинеме канча жыл мамлекет үчүн кызмат кылыш керек болсо, мен ошону мамлекет үчүн убактымды арнайм. Аны келинчегиме да айткам. Эрте келдиң, кеч келдиң деген сөздү мага айтпа. Тамагыңды даярда, мен кийим карап, балдарды жакшы тарбияла. Сен кылган мээнетиң, эмгегиң балдарга тарбияны сен бересиң. Мен себеби сыртта, көчөдө болуп калдым. Канча жыл мамлекет үчүн иштеш керек болсо, мен мамлекет үчүн ушунча иштейм. Убакыт келет, силер менен болот. Ушундай тажайсын менен көрүп депчи, тамашалашат. Канча убактыңызды үйдө, канча убактыңызды жумушта болосуз? Мындай. Чын айтайын, эртең менен кеткен бойдон. Эртең менен канчада барасыз жумушка? 8-де жумушта болом. 8-де. 8-ге чейин басам. Кээде үйгө келип тамактанам. Болсо ошо коллектив менен эле чай ичебиз. Анан иш бүтөт. Иш бүткөндөн отурабыз замдар болуп. Пландарды, проектлерди, тапшырмалардын баардыгынан өзүм көзөмөлгө алам. Анан алардын дагы ой пикирин угам. Обсуждение кылабыз. Ошентип 8, 9, 10го чейин отурган күндөрүбүз болгон да. Бүгүн деле ушундай. Анан барасың, жаткан барасың үйгөчү. Анан суббота күндөрү же воскресенье күнү кичине балдар менен айланганы, же үйдө кичине эс алганы, ошолор менен сүйлөшкөн убакыт болот да. Эртең менен 8-де келип кечки түнкү 10го чейин иштейм деп атпайсызбы? Анан баягы ишемби жекшемби деген жок депчи. Анан сиз жалгыз иштебейсиз да, командаңыз бүт жумуш менен да. Мэрия кызматкерлери. Эмгек кодекси бузулуп жаткан жокпу? Жок. Биз баягы принуждать этпейбиз эч кимди. Биз бардык командабыз ошонун аркасынан эле, кызыгуусун эле
аркасында иш алып барабыз. Эгер мен талап кылсам, эмгек кодекси бузулмак да. А мен өзүм баш болуп, ыраазы болуп иштеп атпайбызбы мамлекет шаар үчүн иштейли депчи. Мен ойлойм мындай эмгек кодекси бузулбайт. Эгер бирөөнү принуждать этип иштейсиң деп алып келип, иштетип, наразы кылып, арыз жазган болсо, анда бузулат деген ойдомун да. Мына 1-майдан 12-майга чейин бизде майрам болбодубу? Биз иштедик. Эми бардыгы эле иштебейт да. Мэрияда 35 адамбыз, 35 адамдын баарын биз ишке чыгарбайбыз. Ошол жерде ключевой жетекчилер, жоопкерчиликтүү жетекчилер менен иш алып бара беребиз. Калгандары иш ала берет. Суббота воскресенье тийишпейбиз. Бул команданы сиз келип чогулттуңузбу же мурдагы команданы эле? Жок, мен келип чогулттум. Мурдагыдан жокпу? Жок. Эмнесине карап команда чогулттуңуз? Адам замдарымы айтайын, мен чогулттум замдарымы. кандай критерий менен чогулттуңуз? Иш билгүлүгү менен, честность, анан кийин шаар боюнча өзүнүн идеясы бар адамдар. Мамлекетке көз карашы түз экендер. Ушундай адамдарды чогулттук. Канчасы менин командада иштей албай кеткендер дагы көп. Биз талапты катуу коебуз. Ошого чыдагандар иштеди, чыдабагандар иштеген жок да. Арасынан чоң-чоң кызматтарга көтөрүлүп кеткендер болду. Жакшы дегендерди биз кызматка да сунуштап аттык да. Иштеткенден көтөрүштү да билиш керек да. Кудайга шүгүр, менен кош иштеген замдарым бүгүнкү күндө чоң-чоң кызматтарда иштеп атышат. Сиз жогоруда жалаң жакшы гана жактарын айттыңыз да ишиңиздинчи. Бирок баягы ишке ашпай калган долбоорлор, бир идеялар болду да. Эмне сиз ишке ашыра албай койдуңуз? Бүгүнкү күндө ишке ашыра албай койдум дегенден алысмын, бардыгы эле ашып атат. Мен да ойлонуп карап отурсамчы, биз президенттик администрация менен дагы, президенттик аппарат менен дагы, кабинеттин аппараты менен тыгыз иштешип атабыз да. Бүт бар жогу сунуштар, кагаз иштери аткарылып кетет. Мурун мындай болчу эмес. Жаза берет элең. Жок. Ответам келбейт болчу. Өз мөөнөтүндө жооп да берилбейт болчу. Бүгүнкү күндө сунуштарды айтабыз. Колдоого алынат, акча каражаты бөлүнөт. Ошонун аркасынан бизде андай эле неме жок. Сиз бир анализ жүргүзүп көргөн жоксузбу? Мисалы үчүн 2020-жылы кызматка келип жатканда Манас шаарында канча калк эле баягы өнүгүүлөрдү көрүп, адам саны канчага көбөйдү деген жокпу? 132 миң болчу мен жаңы келгенде. Анан 155 миңге чыкты. Анан былтыр АТРдин алкагында 183 миң адамдын калкынын саны түштү. Бизде бирок төрөлгөндөрдүн саны абдан көп. Келгендердин, үй алгандардын, ГИК компаниясы үй салып атат. Ошол жактан чегерек Сузактын территориясында базар курган, Нокияны өзгөндөн келгендер, Аксы Алабукада, Токтогулдан келгендердин саны көп болуп атат. Шаардын калкы кадимкидей байкалып атат. Өсүп атканычы. Ушундан дагы биз мындай карайбыз да. Шаардын өсүп өнүгүүсүн жакшы экен. Мен өзүм баягы журналист болуп маалыматтын казанында кайнайбыз да. Анан эми Жалал Абад шаарында мэр бар экенин билчүбүз, бирок Манас деп өзгөргөндөн кийин гана Эрнисбек Ормохов деген ат чыга баштады да. Ага чейин сиз мындай бир жашырынып иштегендей, же балким биз журналисттер кызыкпаган үчүнбү? Эмнеге азыр чыга баштадыңыз? Өзүңүздүн сурооңузга өзүңүз жооп бердиңиз да. Мынакей Манас шаары болгондон кийин эмне өзгөрүү болду дегеничи. Манас деген аттын аркасынан мени таанытасыңарбы? Манас деген аттын аркасынан биздин шаарыбызды таанытат да. Инвестициялардын агымы, ички инвестиция, сырткы инвестиция ошонун аркасынан болуп атат да. Демек, Манас деген ат жакшы ат экенин мындай далилдеп атасыз да. Бул пиарга байланышы жокпу? Жок.
Жок, может пиарга да байланышар. Мен өзүм пиарды жакшы көрбөйм. Жок, ошо эмнеге кийин чыгарып баштадыңыз дегеним да. Манас деген шаарды демилгенден кийин ошонун аркасында суроо жооп өтө көп болду да. Элдин демилгесин мен жеткирдим да. Сөздөрдө Камчы Кыдыршевичтин сунушу болгон. Ал кишинин да сунушу болду. Мына өттү, Кудай буйрса, Манас шаарынын немесин алдык, атын алып жүрөбүз. Буга чейин билбейм, сиз кызыкпасаңыз керек. Мен өзүм мынакей кабыл деген пресс-службам бар да, жетекчиси пресс-службанын. Жок, сиз өзүңүз коомчулукка көп чыга баштаган жоксузбу? Жок. Журналисттерге ачык боло баштаган жоксузбу? Буга чейин мындай, мен балким иш менен көрсөтө алайынчы бир жыйынтык, андан кийин сүйлөйм деп жашырынып жүргөн жок белеңиз? Ал дагы негиз болду. Чын айтканда, баштаган ишке аягына чыкканга чейин сын пикирлер, ар түрдүү сөздөр, мен ошондон убактым жок эле да. Ага убакыт кетирим келбеди. Чыкпадык да. Кудайга шүгүр, иштеп аткан ишибиз эл баалап, силер байкап атасыңар да. Андай пиарга деле андай жакын эмесмин. Биздин сурообуз деле бүттү. Сиздер айта турган сөзүңүз калса, кайрылсаңыз болот. Жок, айта турган сөзүм деле жок. Сиздерге эң негизгиси рахмат. Баягы убакыт бөлүп, чакырып, Манас шаарынын бүгүнкү күндө өнүгүүсү, өсүүсү, өзгөрүүсү боюнча кызыктар болуп, атайын убактыңарды таап, студияңардан чакырып атасыңар. Мен силерге терең ыраазычылык билдирем. Анан эң негизгиси бүгүнкү күндө болуп аткан окуялар жакшы жакка. Анын үстүндө Садыр Нуркожоевич менен Камчы Кыдыршевич турат. Биз ушул эки кишини колдошубуз керек деген эле үмүттөмүн. Буларга ден соолук каалайбыз. Ишине ийгилик каалайбыз. Сиздерге дагы ошондой эле жакшы жумуштарыңыздарга ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Рахмат. Манас шаарынан жакшы гана жаңылыктарды угуп туралы, өнүгүп атат, өсүп атат деп. Жаман жаңылыктардан алыс болгула. Сизге чоң рахмат, ушу Бишкекке келген убактыңызды бизге да бөлгөнүңүз үчүн. Кабар подкастта бүгүн Манас шаарынын мэри Ормоков Эринсбек болду. Программаны мен Элизат Эркин туралып бардым. Саламатта туруңуздар.